2024-жылдын 15-октябрында саат 12:00 чамасынан баштап Төө Ошу перевалында кар жаагысы калыңдап баштаган. Бирок ошол эле учурда министрликтин тиешелүү жол тазалоо мекемелери тарабынан тынымсыз иш алып барып жаткан. Ошол эле учурда болжолдуу саат 20:21 чамасында Бишкек-Ош автомобиль жолунун 129-134 км аралыгында бир тараптуу оор жүк ташуучу унаалардын кышкы дөңгөлөктөрү жок болгондуктан байланыштуу жайкы дөңгөлөктөр менен барып, ал жерде бир тараптуу жол тосулуп калган. Ошого байланыштуу эки тараптан түндүктөн жана түштүк порталынан келген машиналар көлөмү чоң болгондуктан ал жерде тыгын пайда болуп, жол тосулуп калган. Ошол эле учурда министрликтин тиешелүү жол тазалоо мекемелеринин атайын жол тазалоочу техникалары ал жерге барып, толук кандуу иштөөгө мүмкүнчүлүк жок болгонуна байланыштуу берки 129-километрге чейин жана 134-километрден аркы участоктарына толук жумуштар аткарылып, жумуштар жүргүзүлүп атты. Азыркы учурда түнү жол Сосновка өткөрмөдөн жана Арал өткөрмөсүнөн жабылып, бүгүнгө чейин азыркы саатка чейин жабык турат. Болжолдуу 2 сааттын ичинде толук кандуу тыгындар жоюлса, жол ачылышы күтүлдү. Ошол эле учурда аталган кырдаал боюнча министрлик өзгөчө көзөмөлгө алып, Кыргызавтожол мамлекеттик ишканасынын түндүк башкармалыгынын башчысы ошол жерде иш алып барып атат.